Maksat'ın atası olan Mederbey ulu Maksat bulu ulum. Anan 2019 yılı köp kavatlı үйden jığılıp moyunun 5. omurtkası sınıp ana oşonda operatsiya жасатканбыз o 4-cü gol байлынсага. Sulayman Canıştayrovич деген professor жасаган, ал кишилер жакшы эле жасаган рас эле болгон. Анан ошол операция жасагандан кийин ошо жыгылгандан кийин балам ордунан турбайт монтип. Колу буту кыймылдабайт. Жүлүнгө доо кетип калыптыр. Анан кийин доктурдан сурасам акырындык менен жүлүн жетилген кезектен басат дейт. 19-жылдан бери ушул каяка алып барарды билбей, айла жок ушинтип эле жатабыз, эмне аларды билбейбиз. Биртке пул тыйын тыпырыбыз, мал салды ошо жыгылган жылы тияк буяка доктур не керек кылып дары-дармегин сатып аны жок кылып алганбыз. Анан айла жок. Доктурларга алып барып көрсөтөлү дейбиз, көрсөтүп атабыз. Анан көрсөткөн менен муну эми массаж кыл дейт, массаж кылалы десек, буга тыйын тыпыр каражатыбыз жок. Реабилитацияга алып баралы десек кымбат экен, 54 000 экен бир айга. Же болбосо күнүнө 2,5 миң сом экен дейт. Ошон менен эмне кыларды билбей айла кетип эле отурган оокат биздики. Өзүбүз Нарынын тетиги Аккулук айыл өкмөтүндө турабыз, ошол Аккулук айылында. Пенсия менен жамбагабыз. Анан мында буга 3 000 чектеген. Былтыркы бошкон менен 3750 сом болду. Анан мунун дары-дармегин ал деле буюмда болбойт экен, өзүбүздүн ичкен жегенибиз продуктубузга кетет экен биздин пенсия. Анан мунун өзүнүкү жетпейт каражат. Памперс аш керек экен, башка дагы майда чүйдө тиңдемдей дарылар бар экен, ал дарылар да кымбат экен. Ошон менен эле эмне дарыларды билбей, каяка барарды билбей эле. Акча болбогон, пул болбогон, баары ушу жерде эле жок болуп карап тура берет экенсиң. Эгер пул болсо эки жакка дагы алыстап чаап дагы бир шыпа болор бекен деген ой. Кыйынчылык эле мунун операциясы болду, аябай кымбат болот экен. Мойнуна бир неме салды, доктурлар атын айтат экен. Ошону 70 000ге сатып алат экенсиң. Кайра операциясы 30 000 болот экен. Реанимацияда 23 күн жатты. Күнүнө 11-12 000 сомдон дарысы кетип атты. Тура түгөнүп калат экен да. Күнүгө 11-12 000 сомдон жештебесек, эптеп дагы ага тууган эл журттан жардам болду ошол учурда, ошентип атып. Анан кийин эптеп больницага операция жасатып, жанагы күнгө чейин алып келип, эптеп больницадан чыгарып ошону менен жатабыз. Мун только массаж, кыймыл жасатыш керек экен, реабилитацияга алып барып. Массажны эсептетсеңиздер айына канча сомдой керек экен? Bir ayga 54 000 төлөйт экенсиң, дагы өзүнө төгүп берип туруп. Анан биз ага барып келген кезде акча айта кетет экен да. Такси менен алып барсак, кайра такси менен алып келсек. Күн-түн мен ушу менен алышып отурам. Саарасын төгөм, чоң саарасын жасатабыз, шалы ушу менен алышабыз. Көтөрүп коляскага отургузуп тамагын берем, колдору иштебейт. Ушинтип эле ушу менен алышып жатабыз. Басса экен деген оюм бар. Ошо эптеп басып бутунан туруп кетсе деп. Бала кыйын экен да неге бала. Кыйбайсың. Отурам, күн-түнү менен ушинтип эле жанында эле отурам. Колдорун кармайм, буттарын тебелейм. Колуман келбесе бутум менен тебелейм, ушинтип эле отурабыз. Уктабайбыз экөөбүздөн эле таң аткыча. Анан ошо же башка жардамдашчу неме жок. Акча тыйыныбыздан кемчил болуп эле отурабыз ушинтип эле. Өзүм да оорулумун, буттарым ооруйт. Баса албай калам кээде. Таяк менен эптеп басып эшикке чыгам. Ошого эле караган болуп эле отурганым. Тамагын берип эле, саарасын төгүп эле отурам ушунун жанында эле. Көтөрө албайм. Бул экөөбүз эптеп коляскага эптеп көтөрүп отургузабыз. Кайра жаткызабыз. Жерге онатабыз, кыймылдар бекен. Ошентип эле отурабыз, бермейбиз эле ушуну. Жаш баладай багып атабыз теше кылып. Айла жок карайт экенсиң, түтпөйсүң да эне. Эне түтпөйт экен, эне ата түтпөйт экен. Сенибиз кейит айла жок. Коляскага отургузуп алып, бет колдорун жуудурам, чачтарын алам өзүм эле, ушу бүт эле кыймыл өзүмгө. Мал ошо түгөнүп ушуга саттык, жалаң операциясына кетти. Бүт эле пенсия менен эле карап отуруп калдык.
Анан ушундай жардамдар бар дегенден бир Алла Таалам жардам кылып, эл журт бар жардам кылар бекен деп суранып атабыз да ошо. Кайрымдуу калктын тилеги батасы тиер бекен деп. Ооба, эл журту бар эмеспи? Кайрымдуулук кылып кичине жардам этиси ушу баламды дарылатып эптеп бутунан тургузуп алсам деп атам. Колдон келсе эл журтум бар эмеспи жардам бергиле. Негизи балаңыз өзү кандай мүнөзү мындай? Баламдын жакшы эле балам бар болчу, ушинтип жатып калып отурбайбы жалдырап. Эмчекке чейин кыймылды сезет, минтип кармаласаң, андан ылдыйкысы эчтеке сезбейт, сезим жок. Чапкылап атсаң да, тепкилеп атсаң да сезбейт эчтеке. Тиги коляскага отургузабыз урат, тигилердин темирлерин урунат, сезбейт. Эптеп отургузабыз, сүйлөп, кайра жаткырабыз. Тамак берерде отургузуп, алаксыз отургузабыз. Жерге төмөлөтөбүз, айлабыз кеткен. Өзү да минтип куласа жакшы да, андай жок да сезим. Эчтеке сезим. Боуга чейин эле бар болгон сезим. Тили сүйлөйт жакшынакай эле, тамакты жейт жакшынакай эле, кыймыл жок болуп атпайт акырында. Ушинтип эле отурабыз. Колумду карма дейт, колун кармайм. Тияк колун карма дейт, тиягын ала салдыр дейт, ала салдырам. Бери ала салдыр дейт, бери ала салдырам. Сүйрөп, боомду эле сүйрөп ала салдырыш оор болуп калыптыр бизге азыр. Тарта албайм келип алып. Ошого күйүп калат. Ошого эле неметип калабыз. Алматы менен экөөбүз отурабыз ушинтип эле. Карганда кыйын экен да. Жашыраак болсоң да моюн бербейт экенсиң, карган кыйын экен. 64-төн 65-ке кетемин. Ушинтип эле ушу менен алышып калдым. 2 жыл болду. Жанындамын. Анан айлабыз кеткен ушу Бишкекке келип, ушундай жардам сурап, эл журттан жардам сурап, эптеп баламды бутунан тургузуп алсамбы деп ойлоп келдик ушул жака. Эл бар, журт бар да деп. 26 жашында арызга кабылдым 19 октябрда. Эми өзгөрүү болот экеним. Мурун жашоом башка болчу, азыр эчтеке жете албайсың. Жазайын дейсиң, колуңан келбейт, жатасың сулап эле. Бүт бар ошо. Ата-энем жардамы менен эле кыймылдайм. Өз алдымча эчтеке кыймылдай албайм. Ошол учурда мисалы 26 жашта болсоңуз, дос көп, тааныш көп дегендей. Анан ушундай учурда алар дагы жардам берди же бир гана ата-эне гана күбөт болушу? Эми достордон деле бир кетем болду, бирок ата-энеңчилик эч ким жардам бере албайт. Ата-эне күбөткөн баары. Ата-эне түтөткөн. Азыркы ден соолугум ушу баспаганым эле болгон, калган жерим таза эле го деп ойлойм. Мындай тынчсыздандырып, мындай ооруп. Ойлоном, оорутат деп түнкүсүн ооруп чыгабыздан аткан чакта. Ооруп түнчүндө оорутат экен. Буттарым ооруйт, колдорум ооруйт, бирок кыймылдабайт. Мындан ылдый жагы сезбейт да, мага сезбейм мерки андай. Ичинен билет, сыртынан киши кармагандарды сезбейм. Бирге төшмөн үй жагы эле мететтен колум ушундай кыймылдайт, манжалар иштебейт. Муну иштеш үчүн көп массаж кылдырыш керек экен, реабилитацияларга барыш керек экен. Көчөгүнө бир реабилитациянын буга чейин 3 ай реабилитацияга жатып чыккан. Ошол жерден ошо моинтип колдор кыймылдаганга жарады да. Пайдасы бар экен. Пайдасы көп эле экен. Азыр көп болгондон күнүнө 2,5 миңден экен. Күнүнө 2,5 миң, 4 саат, 5 саат реабилитацияда жүрөсүң, кайра келесиң. Буга чейин 3 ай көрүнүп чыкканбыз. Кайра сүйлөшсөк, ошо быйыл кымбаттап кеттир. Былтыр деле кымбат эле болчу, быйыл доллар өскөнгө кымбаттаптыр да. Доллар менен алат да, ягы. Биздин акча менен эсептесек 2,5 миңдей кеткен күнүнө. Эми буга чейин үй алсак, жер алсак деп тыктанып иштечүмүн. Ойлогон жете алган жокпуз. Апам аябай бутумда кармайт, бутумда кармайт. Сезбейм. Бирок ооруйт. Ушул төмөндөгү калтырылган менин өзүмө таандык номерлер өзүмө катталган бүт бардын. Ошого колуңардан келишинче жардам сунуп коюшуңарды суранам. Ойдо жок жерден 2 жыл мурун арызга кабылдым.
ошол бойдон кыймылсыз жатам азыркы учурга чейин. Мен ошол жардам бериңерди суранам, кыргыз элим.